Assalamu алейкум, урматтуу көрөрман. Сиз алдыга койгон максатка жетүү үчүн кыйынчылыктар жаралып жатабы? Аны кантип оңой жол менен жеңүүнү билгиңиз келсе, анда биз менен бирге болуңуз. Көпчүлүгүбүз барган сайын жашыбыз өтүп баратат деп өзүбүздү таштап коебуз, же убагы келет деп олтура беребиз. Эгер мындай шылтоолорубуз болбогондо, балким илимий ачылыш жасамакпыз, тил үйрөнүп чет өлкөгө чыгып келмекпиз. Мүмкүн миллионер болмокпуз. Максатым ишке ашпай калабы деп күмөн санап олтурганыбызда башкалар ийгиликке жетип жатышат. Эмесе өзүбүзгө мотивация берип, максаттарыбызга тезирээк жетели. Психологдордун кеңеши 8 принциптен турат. Биринчиси, алыңызга жараша иш тизмегин түзүп, ашыкчасын алып салыңыз. Анткени башыңызга көп жумуш үйүп алсаңыз, стресске учурайсыз. Ал эми иш тизмегин толугу менен аткарылса, сизге ушул мотивация болуп берет. Экинчи, ар дайым адамдарга жардам бериңиз. Анткени башкаларга көмөк көрсөтүү менен бизде жагымдуу мотивациялар пайда болот. Ал эми сиздин аракеттериңизге алар ыраазычылык билдиришет. Башкаларды бактылуу кылсаңыз, өзүңүз бакытка туш болосуз. Үчүнчүсү, өзүңүздү ар бир жасаган ийгилигиңиз үчүн мактаңыз. Бирок процесс эмес, прогресс болгондо мактаганга көнүңүз. Анткени өзүңүздү өтө мактап жиберсеңиз, мээңизге ийгилик жаралды деген белги берилет. Жыйынтыгында максатка жетүү үчүн сиз баштагыдай аракет көрбөй каласыз. Төртүнчүсү, бардык кырдаалдардын жакшы жактарын гана көрүүгө аракет кылыңыз. Ал эми башыңыздан өтүп жаткан кыйынчылыктарды келечекте болгон тажрыйба деп билиңиз. Эсиңизде болсун, азыр адамдардын көйгөйлөрү өзүнө жетиштүү. Сиздин көйгөйлөрүңүз башкаларды кызыктырбайт. Андыктан позитивдүү болуп, айланаңыздагыларга энергия бериңиз. Бешинчи, жашоо бир күн бүтөөрүн эске алыңыз. Кызыктай угулушу мүмкүн, бирок элестетиңиз, эртең сизге ажал келет. Албетте сиз маанилүү деген иштерди аткарып, жакындарыңыздын жүрөгүнө жакшы адам катары калгыңыз келет. Оңой сезилгени менен элестете келгенде кыйын эле. Андыктан күн сайын машыгууга туура келет. Эгер күнүгө ушундай элестетип жашасаңыз, ийгиликке тез жетесиз. Алтынчысы, өзүңүзгө жакшы мамиле кылыңыз. Ар бир адам уникалдуу, андыктан өзүңүздү башкалар менен салыштырбаңыз. Анткени баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүк, бирок ар башка шык жөндөн берилген. Жетинчиси, убакыт кантип өткөнүн билбей калам деген сөз сизге таанышпы? Себеби сиз жумушка келер замат социалдык тармактардагы баракчаңызды ачып, аны менен алаксып отурасыз. Ошону менен таңкы, анын ичинде бир күндүк энергияңызды болбогон бир лайктарга коротосуз. Мындай кайталанбасын десеңиз, иш тизмегин түзүп, биринчи сапка энергия көбүрөөк кете турган жумушуңузду жайгаштырыңыз. Сегизинчиси, күн сайын эс алыңыз. Кантип десеңиз, жумуш учурда 5 мүнөттөй көзүңүздү жумуп, чалкалап отуруңуз же жатыңыз. Бул ыкма чачыранды ойлорду чогултуп, сизге кошумча энергия тартуулайт. Жогорудагы эрежелерди эске алып, ийгиликке бакыт алыңыз. Аракет кылсаңыз, баары оюңуздагыдай болот. Урматтуу көрөрман, эгер сиз бул видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, сизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул видео тууралуу ой пикириңизди комментарийга калтырыңыз жана биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сизге чоң рахмат.